Assalamu alaikum ardактуу Oşqorit kanalыбыздын көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяккерлер, чабандездер. Амансыздарбы? Биз сиздерге ноокаттан салам айтабыз. Тактап айтканда, Токтомат Зулпуева айыл өкмөтү Камал ата айылы Бекзаттын үйүндө турабыз. Бекзат күчтүү Карабайыр ат чыгарам деди, чакырган экен, бүгүн келип калдык. Кандай ат болот? Биз менен чогуу көрүңүздөр, экрандан алыстабаңыздар. Мына өзү дагы көрүнүп калды учурда. Күчтүү Карабайыр чыгат деп чакырган. Эми ушул ат тууралуу маалыматты өзүнөн, Бекзаттын өзүнөн алабыз. Сиздерге жеткирип өтөбүз. Мына бизден алыстабай туруңуздар. Ар бириңиздерге ушундай аттар насип кылган болсун. Пайпактарды кийгизип, мына лентаны мойнуна тагып, Карабайырды чыгарылышка даяр кылып коюптур. Бекзат, ассаламу алейкум. Тынч, иштер жакшыбы? Саламат, иштер жакшыбы? Чакырган экенсиң, мына кайра келип калдык. Ооба ака. Карабайырдын күчтүүсүн алып келип койдум дедиң, ушул Карабайыр экен да, Кудай кааласа бул чыгарылышта. Эми Бекзат, чыгарылышыбыздын башында өзүң айтып өтсөң, будан бир 5 күн мурда келип бир кара ат чыгарып кеттик эле. Зибер. Ол сатылды. Сатылдыбы? Тажикстанга кетти ака. Кудай кааласа видеолорун ташашты ака. Жеттикам, рахмат деп кечкурун видеосун ташады. Ат Тажикстанга кетти. Алган адамдар кандай? Маанайы кандай атты алган адамдар? Зор деди ака. Алла разы болсун деп эле чалышты ака. Анан ушул эми азыр сатылчу ат эмес эле эми. Ганыш ушул ака. Бул мага келгениге бир 15 күн болуп калды. 15 күн болуп калды. 15 күн болуп калды. Чиста Карабайыр. Неге сатылчу ат эмес? Эмне энчиге кылайын деген аттардан беле кандай ошондо? Эми ака бул улактыкта чабып көрөм деген адамдар болсо ошолорго келет. Эми азыр улак сезону жок да эми. Атты текшерип көргөн. Эми ошондо бул минген атын тууралуу бүгүнкү чыгарылышты ушул ат экен буйруса, жашы кандай болду? Өзүң маалыматты мына көрүүчүлөргө бөлүшүп өт. Анан мен денемчилерин көрсөтөйүн. Жашы 7 жашар. Жашы 7 аттын. Кайманаты Корабль ака. Корабль. Моюнду караң жаныбар. Корабль экен, мына Бекзаттан бүгүн Корабль, мына мойнунун узундугун байкаңыздар. Ат бир аз туруп калганбы азыр? Мага келген күндөн бери минилде. Аттын путу, колу, ден соолугу кандай эми? Ака, жебичи завод ака. Анан аттын путунан ал улакта дейленген немелери бар ака. Мына артыңкы бир такасы жок экен ошондо. Ака кече түшүп калды. Түшүп калды. Эч кандай пут суттарында айыбы жок, мына 4 казыгы таза аттын. Ооба. Эми аттын улагы күчтүү деп, улактагы эмелери деп калдың. Улагы күчтүү деп. Улагы кандай экен эми? Ака, коркок улак, теке улак апарып чалып берет. Тандабайт. Кече базар күнү мына Жалбачакта улак болду ака. Өзүңүзгө онун кечегисинде эмес, баштагысында чабылган видеолору бар ака. Улакта чабылган, демек улакта чабылган видеолору бар. Алар менен болуп кызыккан адамга. Деген адамга таша берем. Анан реальный алам деген адам келип минип көрөгөн. Аттын үстү жин ака. Аттын үстү жинди. Токточу, мындай дене мүчөлөрүн бир аз көрсөтпөйлү. Үстүнөн кандай ат азыр? Азыр туруп калып ошондо жемде турган ат ба? Ооба, азыр дагы багыш керек ака, мына. Багыш керек. Өткөндө караколчо 5 теке. Эми саяпкерлер жылкы таптап баккандар өздөрү түшүнөт да, атты кышка чейин, улакка чейин даярдап, кандай даярдайт. Кандай эми бул тарбиясы улакка дарбызы жарылган даяр улактын тамай ат экен ошондо, мен түшүнүгүм боюнча. Бекзат, айтсаң эми мунун бою канча чыгып болот? 62 чыгат, бирок стойка 70 ака. 62 чыгат. 62 чыгат. Ака көрүп атасыз го, ат мингениңде 70тик ат бар амын. Стойканы караң ака. Болду, атка сөз жок, көз тийбесин мына. Ака минген адам ойт бул жаныбар, Кудай кааласа. Түшкүсү келбей калат. Түшкүсү келбейт ака. Ат ошондо түбү кайсыл жерден болуп калат? Таза Карабайырбы? Түбүнү билбейм ака. Чиста Карабайыр. Карабайыр. Чиста Карабайыр. Токточу, мындай тумшук эмесинен өзү бою мындай орто бойлуу, түсүнө мына кабактарынан эле Карабайыр экени көрүнүп турат. Эми аттын несин көрсөтөсүң?
Aka kişine görsötüp berебeriz. Görүүчүлөр үчүн көрсөтүп бересиң, кыска болсо дагы. Kişine эле aka bro. Кичине болсо да мына Карабайырден байкап туруңуздар туугандар, мына көрүңүздөр атты. Байкап жакшылап карап туруңуздар. Жакса байланышасыздар, эми бааларын сурайбыз, кандай болду. Карабайыр издегендерге туугандар. Болду эми көп кыйнабак. Болду. Коем темирди. Геласын сурагандаргабы? Болду. Эми Карабилдин Бекзат көрдүк өнөрлөрүнү, ден соолугу жакшы, мындай көрүнүп турат. Видеолорунда улактын ортосунда турган видеолорун көрсөтүп берем дедиң. Болсун коюп коебузбу? Эми Бекзат, аттын баасы канча, баасына токтолбойлубу? Баасыны aka улак сезон болгондо башкача айтат эле. Азыр эми баа сезон жок да эми. Aka жакын $3800. $3800. Долларга айтасың. Aka эми Кыргызстандан эмнетте улак бар экен десин, Өзбекстан эми келип чогуу көрө берет жерде aka. Андай тоолордо болуп калды да. Тоолордо болуп калса. Токточу эми мындай дене мүчөлөрүн дагы бер. Туту колуну, мына көкүрөктөрүн, дене мүчөлөрүнү көрсөтүп өтөмүн. Карабайыр издегендер $3800 деп айтылды. Телефон номерлерин айтып өтсөк, +996 224 менен 73 69 69 номерине байланышып бересиздер. Биз ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Ар бириңиздерге ушундай аттар насип кылган болсун. Саламатта калыңыздар.